Алкони бул тез даярдалуучу тамактардын катарына кирет. Тамак аштын бул түрү дээрлик өлкөнүн ар бир азык түлүк дүкөнүндө сатылат. Мындай тез татымдар менен басымдуу жаштар тамактанышат. Деген менен жакында эле Нисахар долбоорунда алконинин кантип даярдалып жатканы коомчулукка ачыкталган. Здравствуйте. Меня зовут Умар Даданов, проект Нисахар. Вы кто? Коомчулукта кызуу талкууну жараткан Алкони ишканасына санитардык эрежелерди бузгандыгы үчүн 2 протокол түзүлүп 36 миң сом айып пул салынган. Бул окуядан соң Санепид көзөмөл борбору да коомчулук тарабынан сынга кабылган. Деген менен санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин өндүрүүчү ишканаларды текшерүүдө укуктары чектелүү. Анда экономика жана коммерция министрлигинин карамагында экенин негиз кылып, жолдомо берилгенден кийин гана текшерүү жүргүзө алышат. Бактерия дегенде Мартин, ссылканы. Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндөгү мыйзам боюнча ишкана ачылгандан кийин 3 жыл өткөн соң гана санитардык текшерүү жүргүзүлөт. Объектилерде санитардык талаптар боюнча текшерүүгө киргизилген мораторийге 3,5 жыл болгон. Ага мораторий киргизилген убакытта ачылган компанияларды 3 жылга чейин текшерүүгө алуу чектелген. Быйыл июль айында бул мораторий алынып салынган. Бир гана арыздардын негизинде биз текшерүүлөрдү жүргүзгөнбүз. Арыздардан жалап арыз түшсө, ошонун негизинде пландан сырткары жолдомолор кылып текшерип жүргөнбүз. Азыр эми мораторий алынганда байланыштуу пландуу текшерүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Текшерүүдөн кийин санитардык көрсөтмө берилет. Ошо көрсөтмөдө биз бир нече предложение беребиз, анан түшүндүрөбүз, ар бир жеке ишкер менен түшүндүрөбүз, үйрөтөбүз. Бир какой-то неме түшүнбөгөн нерсеси болсо, биз түшүндүрөбүз, үйрөтөбүз. Анан кийин если ошого карабастан дагы мындан ары дагы если санитардык талаптарга бузуп, укпай анан сыйлабаса, анда правоохранительный органдарга беребиз. Кыргызстанда санитардык талаптарга жооп бербеген шартта тамак аш даярдалып жатканы биринчи жолу ачыкка чыккан жок. Буга чейин тез татымдар даярдалган жерлердин да абалы чуу салып келген. Мындан улам Кыргызстанда тамак аш коопсуздугун, анын ичинде адал азыктарга көзөмөлдөө күчөтүү зарылдыгын айтышат. Андай мекемени чабыш керек. Алар адам денсаулыгына кыйынчылык кылып атат. Мына биз врачтар адамдын өмүрүн күрөшөбүз го. Алар тез келишинче билип туруп ошондой жаман ишке барып атышат. Аны өкмөт аларды аяштырып кереги жок. Аларды жанагы тыгылып камап нарушение кылгандарды, законго карама каршы иш кылгандарды ошондой кылгаларды жетекчилеп деле апарып камаш керек. Антесе алар эркек калганын кылышат. 36 миң деген эме. Ал 36 миңден жанагы 2 яшик ошол 2 коробка продукциясы алар тонналап чыгат. Бүгүнкү күндө өлкөдө коомдук тамактануу жайларында тамак аштан ууланган учурлар көбөйүүдө. Уулануулардын 92% коомдук тамактануучу жайларда, кафе, ресторандарда, чайканаларда жана башкаларда болсо, калгандары үй шартында болот. Ал эми акыркы 4 жылдагы тамак аштан уулануу боюнча статистиканы карасак, 2018 жылы 126 уулануу фактысы катталып, 605 адам жабыркаган. 2019 жылы 185 уулануу учуру катталып, 558 адам жабыркаган. 2020 жылы уулануунун 90 учуру катталып, 267 адам жабыркаган. 2021 жылы 93 уулануу учуру катталып, 569 адам жабыркаган. Үстүздөгү жылы өлкө боюнча 1952 объект санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору тарабынан текшерүүгө алынган. Анын ичинен санитардык эпидемиологиялык эрежелердин бузулушу 1670 объектте катталган. 18 объект ишмердүүлүгүн токтотуп, 3-өнүн материалдары укук коргоо органдарына өткөрүлгөн. Анда жалпы 4,503 миң сом айып пул салынган. Эске салсак, буга чейин да Ош шаарындагы Манас ата кафеси санитардык талапка жооп бербегендиги үчүн 41 миң сом айып пул жыгылган. Алмагүлерке Багызы, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.